Ачык эле айтсам, биз ушуну талкуулоо кылсак уят эле болот го. Өзгөчө кырдаал эмес да. Эми албетте конечно, терс көрүнүштөр бар. Мэр, МВД алар дагы күнөөлүү эмес да эми. Гейлер эми артынан келсе эми алардын күнөөлүү эмне? Эми гейлер артынан келе берет эми акырындан. Просто этат болуш керек да. Биз бул талкуулоо менен эмнени жаратабыз? Ачык эле айтсам, мындай шартты түзүп атабыз да. Европага жарандар азыр жаш балдар барса, бул стенограмманы көрсөтсө, мына басымдоо кылып атышат деп депутаттар. Бул теманы талкуулоо кылып атышат. Европа өлкөлөрдө, башка өлкөлөрдө буларга убежище берип баштайт. Анан эл аралык деңгээлде биз дагы уят болобуз. Мен ойлойм, эми мындай мыйзам бузуулар болгон жок. Просто андайларга мындай кичине башкача кичине көңүлдү буруш керек да. Жогорку кеңеште талкуулоо кылбай эле. Просто коомду чакырыш керек, андай кылбагыла, бул жаман нерсе экен. Гейлерди мындай ЛГБТ пропаганда кылып, биз өзүбүз эле азыр пропаганда кылып атпайбызбы? Ошону теманы талкуулап кылып. 2-3 күн өтөт эле, бүт баары эле унутат эле да.